жан дүйнөнү ушунчалык нурдантты, айтылган сөздөр жүрөктөрдү тазартты, жумшартты. Биз өзүбүз аскер кызматчысы болуп эмгектенебиз да. Ал жакта темирдей тартип бар, бирок ал тартип катуулук жана жаза менен негизделген да. Бул жерде дагы андан да ашкан бир жакшы тартип бар экен. Бирок бул тартип сүйүү, мээрим, ыхлас менен негизделиптир да. Ушунчалык ушул талабалардын адеп аклагына ушунчалык жүрөктөр элжиреди да. Өтө суктандык. Ушул аскерде жүргөндө ар дайым эле бир пикирде жүрчүмүн. Ушул мурдагы баатыр ата бабалардын тарыхын окуганда ушул жеңсек жеңиш, өлсөк бейиш деген ушундай бир жалындуу, ушундай дух кайдан пайда болот? Кантип ушул коомчулукка, жаш муунга ушуну кантип жеткиребиз деп көп ойлончумун да. Бул жерден өз көзүм менен көрдүм да. Көрсө, бул ыймандын күчү экен да. Ыйман канчалык кубаттуу болсо, акыретке болгон бекем ишеним болсо, ал адамды эч нерсе коркута албайт экен. Бул дүйнөнүн өмүрүнө, бул дүйнөнүн эч нерсесине кызыкпайт экен да. Ушундай Алла Таалага болгон, акыретке, бейишке болгон умтулуу, жеңсек жеңиш, өлсөк бейиш деген духту пайда кылат экен да. Демек ушул табылбай жүргөн, менин издеп жүргөн нерсем ушул жерден табылды десем туура болот да. Ошондуктан устаздарга Аллах ыраазы болсун, түптөгөндөргө Аллах ыраазы болсун.